Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн сиздер менен Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен оңой, тез, бекем жаттоо жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Билим алууда эң көп колдонулуучу ыкма бул жаттоо, эстеп калуу, айтып берүү, жазуу жана башкалар. Биз сабакта эреже, формула, теорема, закон, аныктама, декламация, тексттин өзүндө адамдардын аттары, жыл, шаарлар, жер суунун аттары, цифралар, учкул сөздөр жана башкаларды жаттоого туура келет. Мына ушул көптөгөн маалыматтарды оңой, тез жаттап, көпкө чейин эсибизден чыгарбоо үчүн төмөнкү сунуштарды кабыл алыңыздар. Оңой, тез жаттоо үчүн сунуштар. Биринчи, түшүнүп, мазмунун өздөштүрүп, толук окуп чык. Экинчи, окугандарыңды ойлонуп, илгери көргөн билгендериң менен байланыштыр. Үчүнчү, жаттоо зарыл болгон бөлүгүн тандап, бөлүп, окуп жатта. Төртүнчү, теорема, эреже чоң болсо, мазмундуу бөлүктөргө бөлүп жатта. Бешинчи, үнүңдү чыгарып, 2-4 жолу катуу оку. Ошондо эске 2 тараптуу аласың. Биринчи көрүп, экинчи окуганыңды өзүң угуп. Алтынчы, китепти жаап коюп, ичиңден же добуш чыгарып айт. Жетинчи, канчалык туура айтканыңды китепти ачып, тексттен текшер жана жаттаганга чейин аны уланта бер. Сегизинчи, жаңы сөз, жыл, аттарды ошого окшош же ошого жакын сөз, жыл, аттар менен байланыштырып, эстеп калып, анан жатта. Мисалы, ата-энеңдин туулган жылы, белгилүү инсандар, буюмдардын аты менен байланыштырып жатта. Ошондо сен, эгер ошол жаңы сөз, ат эсиңден чыкса, илгери белгилүү тааныш атты, жылды эстесең, ага байланыштуу жаңы жаттаган ат, жыл жана башкалар дагы эсиңе түшөт. Бул ассоциативдүү эстеп калуу деп аталат. Анын жолу өтө көп. Аны өздөштүр. Тогузунчу, жаттагандарыңды ышаара айтып берүү үчүн көп жолу кайтала. Өзүңө өзүң же бирөөгө айтып бер, текшерт. Бирок арада эс алып тур. Жолдошуң же ага-эжең китепти карап сени текшерип турса, жакшы болот. 10-чу, чарчабай, сергек убактыңда таң эртеде окусаң, жаттасаң, көпкө чейин эстеп каласың. 11-чи, аз бөлүктөн жаттап, мисалы, сөз, куплет, сүйлөм, абзац, бөлүк жана башкаларды улам көбөйтүп, кошуп жатта. 12-чи, ырдап жатта. 13-чү, сүрөт тартып, схема, карта, диаграмма жана башкаларды тартып, керек болсо макет жасап, жазып, эстеп калуу. 14-чү, ойноп жатта, үн чыгарып, көркөм, образды окуп, анан жатта. 15-чи, жаттагандарыңды жүзүмзар, талаада мал багып жүрүп, жумуш аткарып, эс алып же ойноп жүрүп да эстеп, кайталап койсоң, жакшы болот. 16-чы, чөнтөк дептериңе жазып алып, анан жатта. Ошондо эстен чыкса, карап эске саласың. Жазып, илип коюп, жатта. 17-чи, эреже, закондорду жаттоодо мисал таап, далилдеп, байланыштырып жатта.
18. Кайталоо жаттоонун негизи, билим алуунун энеси экендигин унутпа. 19. Кайталоодон, бекемдөөдөн, текшерүүдөн, өзүңө өзүң айтып берүүдөн тажаба. 20. Жаттаганыңды так, даана айтып берүүгө, жазууга уялба. 21. Өз алдынча жаттоо, эстеп калуу жолдорун ойлоп таап, сынап көр, өркүндөтүп пайдалан. Гапыр Мадаменов. Мына бул 21 эрежени сактасаң, сен тез, оңой, бекем жаттап аласың жана билимиң бышык болуп өзүңө кызмат кылат. Сиздер менен мен Мамаева Нуржамал Абдыразаковна болдум. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламат туруңуздар.